Машаякка ишенген адамга шайтан кантип кол салышы мүмкүн? Бул жерде эки сөз бар. Бирок ишенимин жоготпосун деп, мен сен үчүн сыйындым. Муну ким айтты? Иса Машаяк. Ал сенин ишенимиң, сыналарын билген. Мисалы, байке, бул жака келсеңиз. Мына мен муну сизге берип, айтып жатам. Буну сиз жоготпосун деп мен сыйнам. Бул эмнени билдирет? Бул аны сенден тартып алууга аракет кылышы үчүн сыналасың дегенди билдирет. Буну алууга сага каршы аракеттер болот дегенди билдирет. Көптөр аны сизден тартып алууну каалашат. Бул жөнүндө Иса бизге пайгамбарчылык кылган. Ал эмне болорун айтып берди. Ал ишенимиң жоголбосун деп, мен сен үчүн сыйындым деди. Бул ишенимибиздин сыналарын билдирет. Бул кандай сыноолор? Жакырчылык сыноосу, оорулар, азгырыктар. Ал ошондой эле. Дүйнөдө кыйынчылыктар болот, бирок көңүлүңдү көтөр. Мен бул дүйнөнү жеңдим деген. Ал, мына мен сага жылаңдарды тебелегенге бийлик бергем деди. Жыландар бул кырсыктар. Бул бардык жамандыктын символу. Жана чаяндарга. Бул ар кандай жиндер жана шайтандар. Ошондой эле өлүмгө алып келе турган уулуу нерсе ичип алышса дагы зыян тартышпайт. Бул сага уу берип, өлтүрүүгө аракет кылат дегенди билдирет. Бирок алар силерди машаякчы катары өлтүрүүгө аракет кылышканда, силер сүйлөнөсүңөр. О, менде ишеним жок. Мен машаякчы эмесмин. Кудай мени сүйбөйт. Жакшы иштеримдин баары жоопсуз калды. Убактымды текке кетирдим деп ойлойсуңар.